Саламатсыздарбы? Аты-жөнүм Идрис Саков. Мен бүгүн кайрадан ушул сел темасына кайрылганга туура келип атат. Азыр мен Ноокаттамын. Бул баягы эле Ош менен Баткенди бириктирген негизги трасса, бул негизги кан тамыр десек болот. Ошол кыргыз жолдорунун ичиндеги негизги артериялардын бири ушул жол. Негизги, мен кайталап айтайын. Анан азыр мына жерге ошол бул жакта эски көпүрө жарактан чыккандыгына байланыштуу бул жакка жанагы убактылуу көпүрө курулган болчу. Бирок муну адеп сел алып кете берип, азыр кайрадан дагы сел алып, азыр мынантип кайрадан оңдоо иштери болуп атат. Туугандар, мен сунуштап аткан Golden House компаниясынан үй сатып алуунун 5 себеби бар. Биринчи себеби жердин жана курулуштун документинде эч кандай көйгөй болбойт. Экинчи себеби курулуштун кооздугунда дагы, сапатында дагы маселе болбойт. Үчүнчү себеби курулуштун ылдамдыгында дагы маселе болбойт. Төртүнчү себеби бардык үйлөрдүн жайгашкан жерлери сизге жакпай калбайт. Бешинчи, эң негизги себеби Golden House менен сиздин нервиңиз эконом болот. Эми айтайын дегеним мындай. Бул жерде ушу убактылуу деп салынган көпүрө эми дээрлик нарак берагы бир 10 жылга жакындап калды. Ушу 10 жылдан бери убактылуу деген нерседен кете албай турганбыз. Азыр эми адеп сел келип атат. Быйыл эле ошол быйылкы селдин айынан мына ушул көпүрөнү 3 жолу алып кетти. Бул көпүрө мына 12 бел айыл менен Көкжар айылынын ортосундагы Апшырсай сайы деп койсок болот. Ушул Апшырсайдан аккан сай. Эми бул жерде азыр 3-чү жолу мынантип быйылкынын эсебинен 3-чү жолу ушинтип оңдоп атышат. Жалпысынан алганда бул 5-чи жолку жумуш ушундай. Анан бул жака азыр эми мен байкашыма караганда наркы жагын казыптыр, бул жагында казып башташкан окшойт. Анан наркы жакта мындай эмелерди жанагы мостовой плита деп коебу, ушундай көпүрөнүн жабдыктарын алып келишиптир. Бул жакта 4-өө турат, наркы жакта дагы 8-и турат экен. Анан азыр карап көрөлү, сурайлы канча жана полосалуу жолго ылайыктап курушат экен. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз Ысык көлдүн караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Азыр бул жака көпүрөнүн курулушу башталдыбы, башталбадыбы? Курулуш иштери башталган 6-июлда эле башталган. Өзүңүздөр билесиздер, 28-июнда Ноокат айылында катуу жаган, нешелеп жаган жамгырдын кесепетинен бул жерге баягы убактылуу курулган 1,5 метрлүү 2 көзү темир бетондон суу батпай ашып өтүп бул жерде жеп кеткен да. Азыр эми бул жака 3-өн коюп баштапсыздар. Азыр эми бул деле бир эмени кылдык да 3-өн коюп көрсөкпү деп. Анан бул жерден биринчи кезекте насыпты астыга түшүрдүк. Чтобы суулар келсе дагы уже үстүнөн ашканы үстүнөн ашып өтө берсин депчи. Мына көп көтөргөндө дагы толуп эле жыра кетпей ушу үстүнөн ашып өтө берсин просто. Макул эми бул кой эми селдерде эле токтоду окшойт быйылкы несебинен. Анан быйыл эпте үлгүрүп мынаны бүтүрүп калсаңыздар, жаңы көпүрөнүн курулушу башталган болсо, ушул бүтүп кала турган болсо, анда муну демонтаж кылып алып саласыздар деп. Бул быйылкыга эми канча убакыттын ичинде бүтүрөбүз деп атасыздар муну? Буну өзү белгиленген келишимде түзүлгөн, келишимде көрсөтүлгөн, ошол жерде келишимдин негизинде график коюлган, графиктин негизинде уже башталып кетти. Буга негизи эле жок, ошол графиктин негизинде график качан, ошол бүтүү мөөнөтү качан? Бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 31-августуна беребиз деп атабыз. Бирок буга негизги тоскоолдук селдердин улам-улам келип атканда, себеби бул сел келбей турганда биз уже берегой опораларын, котловандарын казып, бетондорун куюп, уже көтөрүп койдук эле да бетондорунчу. Тезирмек да. Макул эми, ал болор эми. Бирок эми иш эле жакшы болсо быйыл бүтөт го дейм. Эми 31-августка бүтпөсө сентябрда бүтсүн, октябрда бүтсүн, кышка чейин бүтсө деле макул дейчи. Бирок бүтсө эле. Бирок мен айтайын дегеним азыр эми мунун эни канчалык боло турган болду? Көпүрөнүн эни. Узуну 41 метр, ени 14 метр болот.
14 метр болгондо канча полоса жол болду? 2 полоса. Эки эле полоса. Проезжая часть 8 метр, андан тышкары 1,5 метрден жоо адамдар өтүүчү тротуарлар каралган. 2 тротуар. 2 пролет деп коет буну. Азыр 1 метр. бирок муну азыр заказчик, буйртмачы жанагы транспорт министрлиги, Кыргыз өкмөтү дейли. А аткаруучу ким? Азыр келишимге ылайык Мегастрой ЖЧКсы менен келишим түзүлгөн. Ал Мегастройдун бардык буга чейин көптөгөн мына Алабукада көпүрөлөр салып атышат. Буга чейин Тажрыйбасы бар. Тажрыйбалуу, лицензиялары бар, техникалары жетиштүү. Бардык жагынан курулушка топ келген документтери бар. Буга чейин иш тажрыйбасы дагы бар. Буга чейин Папан кожокелеринде дагы бир көпүрөнү кышка чейин жеткирип пайдаланууга беришти. Жеке адам, жеке фирма куруп аткан болсо эле ишенем. Себеби жеке фирмалар коркок болушат көбүчү. Алар жакшы эле кылат. Ал өкмөт өзү курганда кенебестик башталат ошо. Ошон үчүн негизгиси өкмөтүбүз тарабынан финанс тарабы чечилип берилди. Эч кандай маселе жок. Финанс тендердик баасы канча болду эми? Тендердик баасы азыр 50 миллион керек. 50 миллион болсо арзан го. 50 миллион деп эсептелген долбоордун сметалык негизинде ошол сумма келип чыккан да. Жакшы экен. Эми бирок ошону 50 миллион болсо 60 же 70 миллион кылып эле бир жолу. Азыр мен сиз айтып атасыз, эми сиз ага жооп бербейсиз, макул эми. Рахмат. Азыр мындай экен, биз түшүндүрүп айтып коеюн. Жанагы Кыргызстандын башка облустарындагы жолдорго караганда кыйла маанилүүрөөк да. Себеби мен бая мурда дагы айткам, азыр дагы айтам, бул мына Баткен облусунда эле бир 600 миңдей калк жашайт. Ал калк Баткен облусу өзү төрөттүн саны боюнча, башка боюнча башкалардан асса ашат. Кыргызстандын башка аймактарынан. Деги калышпайт. Демек элдин саны өсүп атат. Калк көбөйүп атат. Анан ошого жараша жанагы товар айлантуу өсүп атат. Бул жактан баягы машиналардын каттамы дагы күндөн күнгө өсүп атат. Бул дагы өсөт. Анан көпүрө курулганда баягы 100 жылдык, кеминде 100 жылдык болбосо 200-250 жылдык баягы мындай үмүт менен курулат. Эми раз калк ушунчалык өсүп атса, бул Кыргызстандагы негизги кан тамыр жолдордун бири болуп атса, эмне үчүн бул жерди эки эле полосалуу жолго ылайыктап куруп атабыз? Раз баштагандан кийин ошону дагы бир ашып кетсе бир 20 миллион керектелер. 20 миллион деген азыр эми Кыргыз өкмөтү үчүн бюджетибиз көбөйүп атса, ал эмне деген акча? Ошон үчүн дагы бир эки четин бир аз эндүүрөөк кылып эле ошону 4 полосалуу кылбайбызбы? Себеби азыр бир 10 жылдан кийин, ашып барса 10 же 15 жылдан кийин кайра эле мына жолду, ошол Ош Баткен жолун 4 полосалуу кылганга туура келет. Азыр ушул жолго азыр машина батпай калган өзү. Анан раз ошондой болгондон кийин азыр мындон бир 15-20 миллионду аябай эле 4 полосалуу кылып салсак биздин не бир Кудай урап эле деген ойда. Ошон үчүн азыр муну дагы азыр 2 полосалуу кылып алып, кийин анан жолду 4 полоса кылып, анан кийин бул көпүрөнү дагы чукулап, дагы бузуп, анан дагы 4 полоса кылып отурбай, азыр биротоло эле ошону 4 полоса кылып салсак кандай болот эле деген сунуш. Ошондой ой. Бул элде деле айтылып атат. Менде деле ошондой көз караш. Анан билбейм эми азыр кичине акчаны аяп бул жерден. Ушул маселеге кайрылбай турган кылып эле биротоло бир 200 жылга жаап койсок жакшы болот эле деген ойда эми. Азыр эми муну азыр 2 полосалуу кылып бүтүрөбүз. Анан дагы 10-15 жылдан кийин мына жолду дагы кеңейтебиз. 4 полоса кылабыз азыркы 2 полосаны. 4 полоса кылгандан кийин мына көпүрөнү дагы чоңойтуп, муну дагы 4 полоса кылганга туура келет. Ошондой учурда анан кайра казып, кайра оңдоп, кайра пул коротуп, анан кайра ушундай ооракерчилик. Ошол маселени азыр биротоло эле бир 200 жылга же 150 жылга ушул көпүрө маселесин ушу жердегине чечип койсок. Болгону азыр бир аз кеңейтсек, бир аз акча кочсок, ошол 4 полоса болуп калмак деген эле ой. Эми ушуга көңүл бөлүп койсоңуздар жакшы болот эле, билбейм эми. Азыр мына жердеги каттам боюнча сиздерде ой кандай өзү? Канча бир күндө канча машина өтөт? Же бир саатта дейли? Бир саатта көп машина өтөт. Куйрук улашы эле өтөт да, мен билгендим бул жерде. Токтобой, күнү-түнү токтобойт. Күн-түнү токтобойт машина. Анан ошого азыр 2 полоса курулат деп атат да, силердин оюңар кандай ушуга? 2 полосалуу гана болот экен. Бузоо машина болбойт да, 2 полоса. Бирөө кой берип туруш керек, экинчиси айдайт да. 2 полоса кой, 4 полоса болсо жакшы эле.
ошондо помех болбойт бири-бирине. Тоскоол жаратпай өтүп кетет. Биротоло жакшыраак бүтүрүш керек да, мосту бүтүрсө. Ошону айтканда азыр экинчи дагы бир 10-15 жылдан кийин ушул көпүрөгө кайрылып келбей турган кылып эле азыр бир аз акчасын көбөйтүп, азыр ошол бир опораны кошуп, азыр ошол жанагы бир эки полосаны кошуп эле бүтүрсөк жакшы болот эле деген ой да. Ооба, туура ой да, ошол. Жакшы. Азыр каттам өтө көбөйдү чындыгында. Дагы семен заводдогу бар экен. Өзбекстанга кирип чыгат машиналар, Баткенге, бияга Тажикстанга, Өзбекстанга кетип атат да. Эми аны эч ким мойнуна албайт да, азыр катта айсың жаман көрөт азыр. Кайсы иштеген нерсең азыр мойнуна албай атат. Стой этип атат. Айтты сатам бер, кылып коела десек, эми кичине кымдап калды. Келгениңерден аны кичине таяктарга чыгып бирок чындыгында мосту 4 кылыш керек. 4 полоса. 4 кылыш керек. Ол туура эле болчу. Себеби көрүп турбайбы машина, могу жакта көрүп турат, могу жакта көрүп турат. Машина чындыгында движение көп. Биз ойлойбуз, биз элечи. Көрөбүз деп, күндө өтөбүз. Чындыгында көп движение көп чындыгында. Ошол биздин оюбуз ушундай бирок 4 полоса болсо жакшы болот да жол. Азыр машинаңыздар бул жердеби? Качандан бери турасыздар? Мен саар келдим, сиз келдиңерби? Мен кече сел түшкөндө келгемин да. Ошо кечеден бери турабыз да. Каяка жөнөдүңүздөр эле? Юкутсе, семен заводко көмүр ташыйбыз да, майда көмүр ташыйбыз. Азыр бүгүн той албасак эми понедельникке калат да биздин ишибиз. Понедельник күнү эми тараз ачылат да. Суббота базар иштебейт. Ошо бүгүн өтүп кетебиз деп турабыз азыр. Азыр 1-2 саатта бүтөт деп атат го эми. Бүтүп калса өтөбүз, Кудай кааласа. Рахмат. Азыр туугандар мындай да. Бул жагы ош боло турган болсо, оштон нары ошол Бишкек, Ысык-Көл, Орусия, Казакстан бүт ушул жол аркылуу өтүп кетет. Жол уланат ошол жагы. А бул жагы могу Кызылкыяга. Кызылкыя бул өндүрүштүк шаар. Көмүр ушул жерде бар. Жанагы азыркы цемент завод ушул жерде бар. Кыргызстандагы эң ири цемент заводдордун бири Юкутсы деп аталат. Ал дагы ушул Кызылкыяда бар. Анан бул жакта баягы жашылча жемиштердин кени ушул жак. Шабдалыны ушул жактан экспорт кылып атат. Жанагы өрүктү ушул жактан экспорт кылып атат. Жанагы гиласты ушул жактан, алманы ушул жактан. Кыскасы бул жак эми тамеки десе тамеки. Кыскасы товар бул жакта көп. Анан экспортко аябай жөндөмдүү аймак ушул жак. Анан эми ушулардын жолун ошо биротоло кылганга жараша кеңирээк кылсак деген эле ойда. Болбосо мындан ары барып, мынау Кадамжай, Разъезд деп коет. Ошол посттор аркылуу Өзбекстанга дагы ушул кирет. Демек бул жер баягы жөнөкөй жол эмес да, бул баягы эл аралык жол. Андан ары Тажикстанга чейин барат. Лейлекке чейин Тажикстанга чейин барат. Эми Тажикстан менен кечеги чатактардын айынан, баягы жер талаштын айынан азыр мамиле сууп турган менен дайым эле ушинтип тура бербейбиз да. Эртең ошол Тажикстан менен кайрадан баягы ачуу сууйт дегендей. Анан баягы жер талаш маселелери, чегара маселелери акыры чечилет. Анан алар менен дагы кайрадан мамиле жанданат. Анан ошондо бул баягы бир эле мамлекетти байланыштырган эмес, бир эмес эки мамлекетти байланыштырган чоң бул трасса да бул. Ошондой трассага айланат бул. Буга чейин деле ошентип келген. Болгону ошону мындай сапаттуураак кылып, баягы өткөрүмдүүлүк, жөндөмдүүлүгүн көтөрүп эле биротоло эле ушуну азыр аянбай бир 15-20 миллион акчадан. Ошол жанагы 2 полоса эмес 4 полоса кылып койсоңуздар, чындап эле сооп эле калат элеңиздер. Мынау ушул аймактын мынау жактагы ушул Баткен жакта жайгашкан, анан мынау ушул тынбай бизнесте жүргөн, мынау жактагы чоң-чоң ири өндүрүшчүлөрдүн соогуна эле калат элеңиздер да, ошонун баардыгын ыраазы кылат элеңиздер. Бул жакта Баткенде өзүңүздөр билесиздер менден жакшы. Азыр 600 миң калк жашайт. Нокаттын мынау бөлүгүн кошкондо 600 миңден ашат, бул 700 миңдейге барат. Эми 700 миң калк деген бул эми бир чоң шаар деген сөз. Бишкекте эле. Анан ошончолук калк жашаган жер болсо, андан сырткары бул өсүү перспективасы болуп атса, анан ушул жерди азыр дагы 2 полоса кылып алып, анан эртең бул жерде дагы тыгылышып, анан кайрадан ушул жолду курамыз деп, анан жолду куруп, жолду кеңейткенден кийин кайрадан көпүрөнү бузуп, кайра чоңойтобуз деп отургандан көрө, бул маселени биротоло бир 100 жылга жаап койсоңуздар сооп гана болмок да. Иштебей атат эмес, бийлик иштеп атат. Мынау өзгөн жакта жол курулуп атат. Ал дагы аябай жакшына курулуп атат. Жалал Абадка кире бериштеги ошол Ош-Бишкек жолу, ошол мурдагы эски кылынбай калган жагы бар эле, ал дагы абдан жакшы болуп бүттү. 4 полоса болуп бүттү көп жерлери. Анан ал жолдо жүргөнүңдө ушунчалык ыраазы болосуң. Ысык-Көлдүн айланасы болуп атат. Ал дагы 4 полоса болуп атат. Аны көрүп ага дагы суктанасың, көзүң күйөт.
ыраазы болосун, мындай сүйүнөсүн да адам, кубанасын. Ушунчалык жакшы. Анан азыр эми мына Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы катары коррупцияга каршы абдан эле жакшы күрөшүп атат. Аны деле айта кетиш керек. Калыстык үчүн. Бирок эми баягы айрым учурларда айрым коррупционерлер айтып атышат, эми бизди бир эле жолу кустурса болот эле, бизди 2-3 сыйралап кустуруп атат, ошонусу бир аз акча болуп кетип атат деп атат. Бирок ошол эле учурда мен мындай билип көрүп жүрөм элдин арасында. Али кус электер, бирок гырт ушу кызылдай коррупционерлерибиз бар, аксакал болуп калган. Эми ошолордун азыр мына жакта азыр ошол 2 полосалуу көпүрөнү азыр тендердик сметалык баасы ошол 50 миллиондун тегерегинде дешип атат. Эгерде 4 полоса кыла турган болсок, ашып барса 100 миллион болор. Дагы 50 миллион кошулат экен, макул. Бирок азыр ошол мен айтат элем да ошол Ташиев мырзага. Азыр айрым чоң коррупционерлердин мындай кускан эмес, түкүргөнү 50 миллион болуп атат. Анан бул жакты кустурбасаңыз деле бирөө бир чоңураак бир коррупционердин түкүрүгүн алып келип болсо деле мына жерин бирөө жаап койсоңуздар жакшы болот эле. Ушул көпүрө маселесин бүтүрүп эле 4 полоса кылып, ушул көпүрө маселесине кайра бир 100 жылга чейин кайра кайтып келбей турган кылсаңыздар сонун болот эле. Туугандар, азыр мындай. Мына көрүп атасыңар, жеңил машиналар бул жолдон өтүп атат. Бирок булар азыр мына жердеги жолдон мына негизги жол жабылган, ошон үчүн мына айылды аралап өтүп атышат. Бирок айылды аралап мына чоң жүк ташуучу машиналар өтө албайт. Анткени булар баягы айылдын ичиндеги тар жолдорго батпайт. Батса дагы үйлөрдү титиретип, жолдордун баарын чаңытып, баягы айыл ичиндеги жашоочулардын баардыгын мындай түйүшкө салат да. Ошон үчүн булардын баардыгы токтотулган азыр. Жүк ташуучу ушундай оор чоң машиналардын баардыгы азыр жолдун көпүрөнүн 2 бетинде, ошо сайдын 2 жээгинде ушинтип турат. Азыр бул жагы теге Көк Жардын борборуна чейин, наркы жагы андан нары тизилип турат да ушинтип. Эми булардын баардыгы булар бекерчи машиналар эмес, өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Эми бир жеңил машинада бир айылга барбай калса эч нерсе болбойт. Мен түшүнүп атам. Бир жерде бирөө базарга барбай калса эч нерсе болбойт. Бирок мунондой машиналар туруп калса, токтоп калса, булардын баягы жүргөнү, турганы бардыгы акча, бардыгы чоң мындай финансыга такалат да, же банкрот болот, же болбосо кечигип жетет. Кечигип жеткени дагы, булар дагы баягы товарлары бузулуп кеткени дагы, бардыгы бул жөнөкөй зыян эмес, 1000 сомдук зыян эмес, 10 000 сомдук зыян эмес, 100 000 сомдук зыян эмес. Булардын зыяны зыян болгондо миллиондоп зыян болот да. Ошону эми биз баягы өкмөт катары ушулардын баягы зыянсыз жетишине, өз убагында жетишине кам көрүшүбүз керек да. Аны кылбасак эмне кылабыз анда биз?